Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Кыргызстан тарыхы сабагынан колониялык мезгилдеги кыргыз элинин салттуу маданияты деген теманы өтөбүз. Силер бүгүнкү сабакта 19-кылымдын ортосу 20-кылым башындагы кыргыз элинин маданияты жөнүндө билим аласыздар. Кыргызстандын этностук курамы Манас, Чолок, Токбак, Күндөп, Агар Таш көздөр тууралуу маалыматка ээ болосуңар. Интеллектуалдык деңгээлиңерди жогорулатуу жана эскертүү күнүнө ээ болосуңар. Кыргызстандын этностук курамы анын Орусияга киргизилгандан соң чукул өзгөргөн. Эми өлкөдө кыргыздардан жана Кохун хандыгы маалындагы тарыхый кунушташтар болгон айрым өзбек, тажиктерден сырткары Европадан орус, украин, немис, татар башкалардын өкүлдөрү, ал эми Чыгыш Түркстандан жана Гансу, Шенца, Токтойлук вилаяттерден уйгур, дуңан, сырт калмак элдеринин өкүлдөрү көчүп келип туруп калышкан. Бул жаңы этностук кырдаал кыргыз элинин 19-кылым акыры 20-кылым башындагы маданиятынын чукул өзгөрүүлөрүнө учурашын шарттаган жагдай болгон. Кыргыз маданияты дал ушул доордо европалык маданият менен жакындап алакалашып, андан ары өнүгүүгө мүмкүндүк алган. Албетте салттык маданияттын өзгөчөлүктөрү дагы сакталып калган. Манасчылык өнөрү жаңы таланттуу жумушчулар тарабынан улантылган. Алардын арасында Акылбек Чоңбаш, Назар Чытны Жапой уулу, Келбек Марбоз уулу, Балык Мар уулу, Чобике Өмүр уулу, Чомо Асыран уулу сыяктуу залкарлар болгон. Манас айтуудагы Ысык көл Нарын мектебинин өкүлдөрүнөн таалим алган Сагынбай Орозбак уулу Саяк урусунун Мойнок уругунан чыккан. Атасы Орозбак Акжол уулу Айтуулуу Ормонгонунун кернейчиси болгон. Сагынбай үстөт кыш өзбек молдодон билим алып, сабатын жойгон. 16 жашынан тартып манас айта баштаган. Анын варианты классикалык үлгү катары кыргыз фольклорунун алтын фондуна кирген. Арине 1922-1926 гана Мифтаков, Абдрахманов тарабынан Кагазбек Сагынбайдын айтуусунда Манас бөлмөгүнө түшүрүлүп, анын Семетей Сейтеги жазылган. Сагынбайдын кийинки залкар манасчы Саякбай Каралалы Совет доорунда 500 000 соттон ашуун ири көлөмдүү вариантын жаздырып, 20-кылымдын Комери деген дагазага жеткизди. Силер сүрөттө көрүп турган биринчи инсан бул Сагынбай Орозбак уулу, ал эми экинчи сүрөттөгү инсан Саякбай Каралалы уулу. 19-кылымдын экинчи жарымында Манас эпосунун айрым бөлүмдөрү европалык илим чөйрөсүнө дайын болгон. Казак ойчулу жана агартуучусу Чохон Валиханов Ысык калаасындагы кыргыздардын арасынан Көкөдөйдүн ашын жазып алып, Манас эпосун кыргыз элинин энциклопедиясы, Талай Илиадасы деп жогору баалаган. Анын досу татарук муздусу Хусейин Файызханов Манас эпосуна таң калгандыгын билдирген. Василий Васильевич Радлов 1862-1869 жылдары кыргыз жайлоолорун кыдырган. 1885-жылы Лейпцигте Манастын үзүндүсүн кыргыз жана немис тилдеринде жарыялаган. 1911-жылы Мажар чыгышбозу Алмаши да ушул эле тилдерде Манастын бир үзүндүнү Будапештте жарыялаган. 1898-жылы Тыныбек Жапой уулунун Семетейдин Чакан үзүндү Казан шаарында Арабар үйүндө жарык көргөн. Манас эпосун орусиялык колониялык доордо жазма түрүндө да эл арасында окулган. Маселен, биздин күндөргө жеткен Кыса ий Семетей Бутурур аттуу Арабар үйүндөгү кыргыз тилинде жазылган чыгарма 20-кылымга таандык. Аны Балык ырчынын вариантынын негизинде Токтогазы Жусупбек уулу жазып алган деп болжолдонот. Төкмө акындык өнөр. Төкмө акындык өнөрдө топ башында бул жеңи жок акын, токтогул акындар турат. Жеңи жок акын тарбиялык мааниси терең нускоочу акын, айтыштын жеңилбеген устаты болгон. Жаза жана окуй билген билимдүү адам гана болбостон, кыргыз дастандарын түндөп айткан жомокчу катары да таанылган. Андан кийин Токтогул Сатылган уулу акын, комузчу, обоң күй чыгарган чебер өнөрпоз жана ойчул Токтогул социалдык маанидеги лирикалык жырлардын айрым дастандарын айткан. 1898-жылы Анжан көтөрүлүшү жеңилген соң кетментөөлүк манаттар аны жалган жала менен айыпка жыгып, сүргүнгө Сибирге айдаган. Токтогул өз доорунун далай чыган акындарына чыгармалары менен да, кепкеңешин насааты менен да жол көрсөтүп берген. Кыргыздын дидактикалык жана философиялык акындык серисинде барпа алыкулуулук калтырган көнөргүс мирасы менен да байланыштуу. Ал азыркы Сузак районундагы Ачы кыштагында турган. 8 жашынан байларга жалдан иштеген, 16 жашында калайка акындыгы менен белгилүү болгон. Токтогул сыяктуу эле социалдык курс жырларынан сырткары аалам, заман, коом тууралуу терең ой жүгүрткөн ырларын да калтырган. Жеңи жок менен Токтогулдун шакирттеринин бири Эшмамет Байсейит уулу. Жерина аттуу философиялык ой толгоого жыгыры жана башка көптөгөн курс жырлары дастанчылыгы менен белгилүү болгон. Сүрөттө көрүп турган инсан Барпы Алыкулуу. Мындан сырткары отурчулук доордо кыргыздардын жазгы чакындары да болгон. Байымбет Абдрахман уулу Нардынагы Куртка деген жерде туулган. Молдодон окуп, кат таанып, 14 жашынан өз ырларын жаза баштаган. 18 жашында Тыныбекке жолугуп, Манас дастанын үйрөнгөн. Анын ырлары, тамсилдери санжыра алып, Уламыз Совет доорунда чейин
кеңири тараган, өзү жазып калтырган чыгармалары асыл нускада сакталып изилденүүдө. Молдо Кылыч Шамыркан уулу Айтолуу Төрөгелдимановдун небереси болгон, ал Баян молдо, Мамбеталы молдо, Ак молдо дегендерден таалим-тарбия алган. Жадичилер менен алака түзүп, Ысмайыл Гаспаралы чыгарган Тержуман гезитин, Казан татарларынын Юлдуз гезитин, Набайы Супы Алдаяр, Кожо Хафиз Бедил, Рабгузи, Кожо Ахмат Ясави жана башкалар жазган чыгармаларды, казак жазгыч акындардын чыгармаларын окуган. 1916-жылдан тартып ал өзү дагы мугалимдик кылып бала окуткан жайы бар. 1911-жылы Казанда анын Даңазалуу Зилзала аттуу казалдар жыйнагы жарыяланган. Ал казал эң алгачкы таш басмада жарыяланган кыргыздын поэтикалык чыгармасы болуп саналат. Молдо Кылыч заманчыл акындардын бири катары эсептелип, анын мурасы 1948-1989 жылдары кеңири коомчулук үчүн тыюу салынып келген. Анын Чүй баяны, Бүркүттүн тою, Будайык, Зар заман жана башка чыгармалары кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн колжазма адабият деңгээлине көтөрүлгөн көөнөргүс мурастардан болуп саналат. Байымбет Абдрахман уулу Тоголок молдо деген ат менен дагы белгилүү. Молдо Кылыч Шамыркан уулу. Агартуучу илимпоздор. Ишеналы Арабай уулу Кочкор аймагында Кумбатыш айылында туулган, башталгыч билимди өз өрөөнүндө алган. 1900-жылдан 1910 жылга чейин мугалимдик кылган. 1910-1913 жылдардын аралыгында Уфа шаарындагы Галем медресесинде окуп билим алган. 1911-жылы Сарсекеев менен бирге казак жана кыргыз балдар үчүн Алипбай Яки Төте окуу деген окуу китебин жарыялаган. Бул китеп анын окуган далай кыргыз жана казак жаштары үчүн ара барыбын өздөштүрүүнү жеңилдеткен. Ишеналы Арабай уулунун башка 20-га жакын чыгармаларынын ичинен 1924-жылы Ташкент шаарында басылган кыргыз алфависинде туңгуч кыргыз алфависи катары өзгөчө сөзгө алынууга арзый. Ишеналы Арабай уулу агартуучулук менен гана чектелбесин, саясий турмушка дагы катышкан. Осмоналы Сыдык уулу болсо кыргызча тарых эмгеги таш басма аркылуу китеп болуп жарыяланган алгачкы тарыхчы болуп саналат. Анын атасы Сыдык Кочкордогу чоң манап Абайылданын токолунан төрөлүп, энеси башка болсо да Айтолуу Төрөгелдимановдун ата жагынан бир тууганы болгон. Осмоналынын улуу агасы Жаркымайда молдо болгон. Кийинчерээк Осмоналы Үз-Турпандагы, Бухарадагы, Уфадагы билим борборлорунан таалим алган. 1913-жылы Уфа шаарынан өзүнүн Мухтасар тарыхый Кыргызия деген эмгегин Каримов, Хусайынов жана К. коому тарабынан чыгартып алган. Кийин 1914-жылы ал ушул эле шаарда мурдагы китебин кеңирилетип, кошумча маалыматтар, ырларды кошуп, Тарыхый Кыргыз Шадмания деген ат менен жарыялаган. Дагы бир агартуучулардын катарында Белек Солтоноев чоң Кемин өрөөнүнөн чыккан 7-8 жаштан катты тааныган. Караколдо 3-4 ай орус мектебинде, кийинчерээк Бишкектеги багбанды даярдоочу кыргыз мектебинде окуган. 1895-жылдан тартып кыргыз тарыхын жазуу үчүн маалымат топуп кирген. Анын Кыргыз-казак тарыхы эмгеги колжазма түрүндө сакталып калган. Белек Солтоноев 1916-жылы Атаке болушу катары шайланган. Улуу бостондук күрөш мезгилинде Кытайга качып барып, 1917-жылы кайтып келген. Агартуу, илимий жана башка кызматтарда иштеген. Жазыксыз жерден репрессияга кабылып атылган. Белек Солтоноев өз тарых китебин мусулмандык салттык тарыхый маалыматтарды, Кыргыз санжирасын, уламыштарын, салт каадасын европалык илимпоздордун эмгектери менен айкалыштыруунун негизинде жазган. Өз эмгегин ал болочокко кыргыз тарых илимине түбөлүктүү материал болор деген үмүттө жаздыргандыгын, анын мазмуну эң байыркы замандардан 1917-жылга чейинки доорду камтыганын эскертет. Мырза Фазылбек Касымбеков. Анын ындасы Касымбек Бадахшандагы Шугнан аймагынын беги болгон. Атасы өлгөн соң Фазылбек Фергана аймагына көчүп келип, акыры 19-кылымдын 90-жылдарынан тартып бошто туруп калган. Өзүнүн тажик тилинен башка бир нече чыгыш тилдерине жана орусча сүйлөй алган Фазылбек 1885-жылдан тартып орусиялык илимпоз саякатчылардын экспедицияларына катышкан. Тибетке, Такламакан чөлүнө, Генкуштагы Кафиристан өлкөсүнө, Кашкарга, кийинчерээк Осмон султандыгына саякатка катышкан. Фазылбек орус жергиликтүү мектебинде жана өзү Ошто негизделген жаңы усулдук мусулман мектебинде сабак бергендиги айтылат. Анын илимий салымы 1808-жылдан окуялар менен бүткөрүлгөн Мырза Саң Мухаммед Бадахшанин Тарихи Бадахшан эмгегин 20-кылымдын башына чейинки окуяларды кошулап жазгандыгы болуп саналат. Айтолуу башкыр чыгыш болсо, Ахмед Зеки Белиде Тоган өзүнүн 1913-жылы илимий экспедициясынын маалында Ош шаарындагы Фазылбектин үйүндө болуп, Тарихи Шахрухи жана башка сейрек чыгыш колжазмаларын анда сакталып жатканын көргөн. Фазылбек согуш маалында басмачы кыймылынын өкүлдөрү тарабынан өлтүрүлгөн.
Мырза Фазылбектин мурасы кыргыз элинин маданий казынасында татыктуу орун ээлеген. Европалык илимпоз саякатчылар менен байсалдуу иштешип, кийинчерээк илимий чөйрөгө салым кошкон кыргыз саякатчысы жана табиаттануучусу Садырбек Абдыбек уулу Ысык көлдүн туура айгыр болушугунан чыккан мажар Герт Алмаши, Мерсбахер, Принц Абрамов, Шнитников жетектеген табиаттануу экспедицияларына Тилмеч жол баштоочу эксперт катары катышкан. Москва, Петербург, Дрезден, Гамбург, Лондон шаарларындагы музейлерге анын фауна боюнча коллекциялары жиберилген. Кыргыз элинин музыка өнөрүн колониялык доордо өнүктүргөн устаттардын арасына Күрөңкөй Белек уулу, Ниязалы Буруш уулу, Мураталы Күрөңкөй уулу, Карамолда Ороз уулу, Буролча Осмонбек кызы Тайкожо Бучук уулу, акын жана оюнчу Бугачы Жакыпбек уулу, Бурай Туман уулу сыяктуу ар кыл музыкалык жанрдын чеберлери бар болгон. Алардын мурасы азыркы кыргыз өнөрү үчүн байыркы салттарды сактаган көпүрө кызматты аткарып келет. Жалпысынан кыргыз элинин салттык маданияты колониялык мезгилинде коомдун социалдык, экономикалык, саясий жана руханий өзгөрүүлөрүнө ылайык жаңы белгилерди өзүнө камтыган. Ошол эле учурда кылымдар аркалган улуттук колоритти сактаган жана байыткан. Теманы бышыктайбыз. Биринчи тиркеме адашкан ысымдарды өз ордуна койгула. Бул жерде манасчылар жана изилдөөчү окумуштуулар тобу бар. Бул жерде ысымдар Сагынбай Орозбек уулу, Чоюке Өмүр уулу, Келдебек Барыбоз уулу, Герт Алмаши, Чому Асыран уулу, Чокон Балиханов, Чоң баш, Назар Ырчы, Хусейин Файызханов, Тыныбек Жапый уулу, Балык Кумар уулу, Саякбай Каралы уулу, Василий Васильевич Радлов. Ушул инсандарды эки топко жайгаштырабыз. Экинчи тиркеме суроолорго жооп жазыла. Эмне үчүн төкмө акын деп аталат? Төкмө акындардын негизги темасы эмне болгон? Жазгыч акындар кимдер эле? Эмне үчүн жазгыч акындар деп атайбыз? Эмне үчүн заманчыл акындар деп атайбыз? Агартуучу илимпоздор кимдер эле? Кыргыздын музыка өнөрүн өнүктүргөн инсандар кимдер болгон? Тапшырма теманы окуп, кроссворд түзөсүңөр. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.